Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашыр кызы тааныштырам. Баткенде кыргыз-тажик жумушчу топторунун жолугушуусу өтүүдө. Кечээ 4-июль күнү Баткенде Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу башталды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бүрүбаев билдиргенин Азаттык жазып чыкты. Ага ылайык жолугушуу 9-июлга чейин созулат. Буга чейин эки өлкөнүн жумушчу топтору акыркы жолу 5-11 июнь күндөрү Дүйшөмбү шаарында жолугушкан. Белгилей кетсек, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Аны тактоо иштери 2002 жылы башталган. 664 чакырым боюнча орток пикир бар экенин 2022 жылдын 17 апрелинде эки өлкөнүн президенттери ырасташкан. Ош-Баткен Разаков унаа жолунун Кадамжай районунун торговый тилкесинде жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу Салам медиага жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз катчысы Бектемир Мамытов билдирди. Маалыматка таянсак, кырсык 4-июль күнү саат 21:10 чамасында Деу Тико үлгүсүндөгү унаа менен Mercedes-Benz Sprinter унаасы кагылышкан. Кырсыктан жабыркагандар бар. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Кадамжайда 3 тоннага жакын жүзүм жана алчаны мыйзамсыз алып келүү фактысы аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматы кабарлады. Бажылык текшерип кароодо унаанын жүк бөлүгүнүн ар бири 7,5 кг салмактагы 15 коробкада жүзүм, 357 кутуда 7-9 кг өлчөмүндө алча табылган. Жүк бажылыктар издөдөн өткөндүгүн тастыктаган документтери жок болгон. Кармалган товардын жалпы салмагы 2938,8 кг түзгөн. Кыргыз Республикасынын Соода өнөр жай палатасынын Баткен облустук бөлүмүнүн экспертинин корутундусуна ылайык кармалган товардын орточо базар баасы 438,795 сомду түзгөн. Факт боюнча чогултулган материалдар бажы кызматынын контрабанда жана бажы эрежелерин бузууга каршы күрөшүү бөлүмүнүн баш башкармалыгынын бажылык иликтөө секторунда каралууда. Баткенде 2 өрт кырсыгы катталды. Кечээ 4-июль күнү Баткен облусунун аймагында 2 өрт кырсыгы катталды. Бул тууралуу Салам медиага өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусундагы башкармалыгынан билдиришти. Ага ылайык өрттүн бири Кадамжай районунун Тажик кышлак айылындагы турак үйдүн абесинен чыккан. Өрттүн жалпы аянты 50 чарчы метр. Кырсыктын себеби катары электр зымынын кыска туташуусу айтылды. Ошондой эле дагы бир өрт Лейлек районунун Кулунду айылындагы Кусулук сайындагы талаада катталган. Аталган талаадагы кургак чөп өрттөнүп кеткен. Катталган 2 тилсиз жоодон жабыркагандар жок. Кадамжайда кара куурайларды жок кылуу иштери уланууда. Бул тууралуу облустук милициядан маалымдашты. Милициянын маалыматына караганда, кара куурайды жок кылуу иш-чарасы райондун Пульгон айылынын Каңды тилкесиндеги кароосуз калган жерлерде өттү. Аталган тилкеде жалпысынан 10 гектар жер кароого алынып, 1 тоннага жакын кара куурай жок кылынды. Белгилей кетсек, мындай иш-чаранын экинчи этабы август айынын ортолорунда башталат. Баткен шаарындагы саркынды сууларды тазалоо жайы текшерилди. Бул тууралуу Баткен райондор аралык санэпид көзөмөл борборунан билдиришти. Маалыматка ылайык саркынды суулардан микробиологиялык, химиялык, токсикологиялык жана хлордун көрсөткүчүнө лабораториялык анализдер жүргүзүлүп, текшерүүнүн жыйынтыгында тиешелүү кызматтарга санитардык милдеттенмелер коюлду. Текшерүүнүн биринчи күнүндө авариялык учурлар оңдолуп, канализациянын иштеп жатканы белгилүү болду деп белгиленет маалыматта. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.